Негизи элечи бул тарбия деген үй бүлөдөн жана бул сени курчап турган адам чөйрөдөн болот. Тарбия бул үйдө деген сени ата энең каттуу кармап, сени болсо күндүгө сабагыңа түз бар, түз кел, ойнобо, көчөдө жүрбө кызым деп айтса, ошол нерсе сенин кулагыңа кирет дагы. Анан сен ошол ата энеңдин кылганын, айтканын угуп баштайсың. Бул жерде деле ата эне айтат, ооба, бизди жаман болсун дебейт. Бирок бул жерде деген бизди көбүнчө курчап турган адамдар, булар кандай десем, мындай жаман адамдар да. Эгерде сен кругуңа өзүң жакшы адамдар топтосоң, сен дагы ошондой болосуң. Мисалы, ата эне катуу кармаса, азыл өлүп атпай балдар. Мени жибербей койду, мени дискотекага жибербей койду, мени вечерге жибербей койду, мага жинс алып бербей койду деп. Мисалы, ата энең айтат да, жинса кийсе бул туура эмес, кыз киши жинси кийбеш керек деп ата эне ойлойт да. Кийин төрөй албай калат деп ойлойт. Анан сага алып бербей койсо, азыл өлүп атат кызыңар. Жок. Болуп атабы? Жок. Мына Кочкордон өткөндө айтты, бир жылда 12 бала азыл өлүптүр, кыздар балдар. Жинс алып бербей койду, азыл өлгөндөр бар. Сотка алып бербей койду деп. Ошо бекем кармаган үчүн азыл өлүп атат. Жок, жинс алып бериш керек, соткасына единицасын алып бериш керек. Бирок анын дагы өзүнүн мындай орду чеги болот, анын дагычы. Ал нерсе чеги кандай болот? Чеги болот. Сен агенттер менен, жигиттер менен сүйлөшө берет да. Кечке чейин сүйлөшө бересиңер. Жок, менин ата энем болсочу, агентке кирбе деп айтат. Бирок мен ал жакта жигиттер менен сүйлөшүп, учурашып, антип жолукпайм. Анткени менин атам ошол нерсеге үйрөткөн көбүнчө. Жигиттер менен жолукпа, азыркы балдар жакшы балдар эмес деп. Бирок мен бүт баары жаман деп кошулбайм. Бул жерде деле жакшы балдар бар. Бирок эгерде мындай шым кийип келип атышат, аласын тизесине түшүрүп алышып. Бул болсо деген бул неме сырт жактан келип атат. Эгерде биз ошол сырт жакты бүт баарын жаап салсак, андай информациялар келбейт болчу.